Видеого лайк басып, жана каналыбыздагы эң туура жазылуучуларыбыздын катарына кошулуңуздар. Подписаться эткен кнопканы басып, оң жак жагындагы коңгурочуну да басып кетиңиздер. 8 жашар баланы уулуна болушуп милиция кызматкери аяусуз урган. 8 жашар баланын энесинин көзүнчө милиция кызматкери аяусуз урган. Бул тууралуу Теңир News KZ жазып чыкты. Маалыматта балдар аянтында уруша кеткен. Эки өспүрүмдүн биринин атасы уулуна болушуп, өспүрүмдү аяусуз сабап койгон. Анын жыйынтыгында өспүрүм алган жаракатынан улам ооруканага жатууга туура келди. Мен кичинекей уулумду алып короодо олтургам. Чоң уулум балдар аянтында скейк тийип жүргөн. Кошуна аянтта ойноп жаткан алкурактуу бала ага таш ыргытып тийише баштады. Таш уулума тийди, ал барып берки баланы чаап ийди. Мен кыйкырып токтотуп калдым. Ошон менен алар өздөрүнчө ойноп кетишкен. Мен кичине бала менен алаксып калыптырмын. Бир маалда кошунам айтып келди. Менин уулумду бирөө уруп жатканын. Алардын айтуусунда бир эркек келип уулумду башка чапканда ал жерге кулап түшкөн. Баланы тургузуунун ордуна басып алып сабаган. Чыкса чын эле уулумду басып алып тепкилеп жатыптыр. Мен барып аралчалап ага баланы ушинтип урабы, кулактан алып экинчи тийбе деп койсоң болот эле го дедим. Ал мага ээ бербей өз билгенин айтып басып кетти. Ал түнү уулум чыдай албай чыкты. Айлам кетип тез жардам чакырып уулумду ооруканага жаткырдык дейт апасы. Ал эми бул окуя боюнча 8 жашар балага кол көтөргөн адам милиция кызматкери болгон. Ошондой эле ал тегеректе жашабаганын жана баланын да апасын да көрбөгөнүн айткан. Ал эми жабырлануучунун апасы милицияга кайрылганда алар мындай конфликтти алар карабай турганын айтып узатып коюшкан. Ал эми соттук экспертизада өз көрсөтмөсүн жаңылап бала эч кандай жаракат алган эмес деп чыгарып берген. Учурда баланын энеси кимге кайрылуу керектигин билбей турган учуру. Америкалык транспорт учагынын салонунан тартылган сүрөт социалдык тармактарга жарыяланды. Бул тууралуу Пентагондун басма сөз ассоциациясынын вице-президенти Маркус Вайскербер Twitter баракчасына жүктөгөн. Бул кадр 15 августта кечинде тартылып алынганы айтылууда. Сүрөттөн Афганистандан АКШга учуп чыккан учактын салонунда олтурган жык чыйма адамдарды көрүүгө болот. А дегенде учактын бортуна мынча адамды алуу пландалбаганын, бирок өлкөдөн кетүүнү көздөгөндөрдүн саны ушунчалык көптүгүнөн аларды токтото албай калышканы маалымдалды. Вайскерберг жазгандай салондун ичине 640 качкын олтурган. Өмүрбек Текебаев Германияга элчи болуп аттанабы? Саясатчы Жогорку Кеңештин мурунку депутаты Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев Кыргызстандын Германияда элчиси болот. Бул тууралуу Марал радиосуна өздүк булактардан билдиришти. Алардын айтуусу боюнча саясатчыга элчи болууга сунуш түшкөн жана керектүү документтерди чогултуруп, Германияга кароого жөнөтүлгөн. Элчиликке дайындалуу боюнча акыркы чечимдин 10 сентябрына чейин чыгуусу күтүлүүдө. Маалыматты тактоо максатында Өмүрбек Текебаевдин өзүнүн жооп алууга мүмкүнчүлүк болгон жок. Белгилүү учурда Кыргызстандын Германиядагы элчиси кызматын Эрлан Абдудаев аркалайт. Ал аталган кызматка ушул жылдын 13 майында дайындалган.